биздин өкмөт, биздин бизнес структураларынын жетекчилери креативдүү ой жүгүртүш керек. Стандарттуу эмес чечимдерди кабыл ала билиш керек. Бул стереотип көнүмүш деген абдан чатагыш. Бул тоодой эле нерсе, орунан жылдыра албайсың. Кашайып ошол атадан балага калган көз карашты айтып, ушундай болуш керек деп тура бересиң. Жаныңда башка чечим турса, аны таптакыр көрбөйсүң. Мен мисал катары бир түрмөдө болгон окуяны айтып бергим келет. ОКМК Сегизбаев менин үстүмөн каттуу көзөмөл кылып, телефон менен да сүйлөшпөсүн деп, жалгыз отурган камеранын үстүнө потолокко видеокамера коюп, ар бир квадрат сантиметрди көзөмөлгө алып турду. Жумасына 3-4 жолу 7-8 сотрудник келип, ар бир квадрат сантиметрди издеп, шу телефон издешет эле. Анан айласы кеткенде начальник Айбек ушинтип сендей болуп алдым отуруп алып, байке, бизди кыйнабаңыз, балдардын убалына калбаңыз. Сегизбаев бизге күнүгө сиздин распечаткаларды жөнөтүп атат. Кече эле 12 жолу салып сүйлөшүп турсуз. Биз тагы усак жумуштан кетебиз деп суранат эле. Анан ал жерден аларды угуп аяп секретимди ачып жибергим келет эле, бирок өзүмдү өзүм карманат элем. Мен кайсыл жакка тиги каттым, эмне үчүн алар таба албады? Менин алдымда мына карвалол турат, мен жүрөгүм ооруган үчүн ГГде ичем. Алар жарым саат, 1 саат издегенде жүрөк ооруп кетти деп, дарымды алып, тамчылатып тиги ичип коюп дагы олтура берем да. Аны издешет, таппайт. Анан мына карвалолдо инструкциясынын ичинде телефон катылган. Начальниктен алдында турат. Мен улам ачып тиги карвалол ичип коем. Алар муну табышпайт. Анан башка да дары-дармектер бар. Мынакей. Солдат келип алат, ачып карайт, түбүктү көрөт. Кетип калат. Чыгарсаң мына инструкция. Инструкциянын ичинде дагы мындай кичике телефон бар. Эми мунун бүгүнкү дүйнөлүк кризиске кандай тиешеси бар? Солдаттар түрмөдө адамдар 500 сомдук мындай чоң телефондор менен сүйлөшөт. Алар чоң телефон издешти. Же смартфон издешти. Болбосо жок деген мейкиндей. Чоң телефон издешти. Мындай кичинекей телефон болот деп аларга эч ким мындай издегиле деп көрсөтмө берген эмес. Мына стандарт деген ушул. Алдында турса дагы ушул жерде болуп калышы мүмкүн деген ой жети кусса да түшүнө кирбейт. Анткени алар өзү мурун көрүп жүргөн мындай чоң телефон издешти. Мынакей стандарттуу ой жүгүртүү деген кандай чоң күчтүү нерсе да андай өзгөрбөйт. Мен айтканда аска зодойда маңдайында турган нерсени көрүшкөн жок. Эмне үчүн мен медикаменттерге салдым? Анткени түрмөдө солдатта элесин любой момент кеттик деп башка жака алып кетиши мүмкүн. Султотап карцерге камап коюшу мүмкүн. Бирок сен ар дайым зарыл болгон медикаменттерди жаныңда алып жүргөнгө укугуң бар, ошолорду көтөрүп мындай алып кете аласың. Ошон үчүн булар башка жерге катылбастан именно медикаменттердин ичине катылган.